Кыргызстанда карантин жарыялангандан бери адамдар биринчи жолу жума намазга чогулушууда. Эске сала кетсек, 21 марттан тарта коронавирус илдетин алдын алуу максатында мечиттерге кирүүгө чектөө киргизилген болчу. Ал эми 8 июндан тарта кайра уруксат берилген болчу. Бирок бул жака кирүүдө айрым бир талаптарды аткарышыбыз керек. Мисалга ар бир адамдын жанында жай намазы болуш керек жана ошондой эле 1,5 метр аралыкты так сакташы абзел. Келгендердин давлениесин текшерип, температураны текшерип жатабыз. Маскасыз кирбейт жака. Маскасыз болбойт. Кайра атабыз. Маска менен киргиле, аралыкты сактагыла. Ар бир адам ортодон аралыгын 1,5 метрин сактап киргизип атабыз. Мечиттин карантин учурунда жабылып, элдин баары мечит жок. Аябай иманыбыз алсыздап кетип, аябай кыйналып кеттик. Азыр мына мечит ачылып барып сүйүнүп келаткан учурбуз, бирок мечитке дагы маска обязательно деп маска менен кийип атат, келгенде дагы тепловизор менен текшерип атат. Аралыгыбыз 1 метрге отургузуп атат. Ошондой болсо дагы, кырдаал оор болсо дагы бир келип мечитке кичине имандашып келели деп жума намазга келген учурубуз азырчы. Ошо мечит ачылган үчүн Алла ыраазы болсун. Биз канча күттүк ушу мечиттин ачылышына. 2019 жылкы маалыматка ылайык Кыргызстанда 3024 мечит бар. Андыктан өкмөт өлкө жарандарын сыйынуу жайларында айтылган талаптарды так сактоого чакырууда. Тынчтыкбек Кенжебек уулу, Турган Ниязов, Самат Төлөтахунов, НТС.